Добуш сатуу жана сатып алуу маселеси соңку жылдары эң көп талкууланат, айтылат. Бирок кайра эле ошол көрүнүш. Эмнеге? Мурда добуш сатуунун жана сатып алуунун субъектиси болуп, шайлоонун жыйынтыгына таасир эте ала турган административдик органдар жана комиссиялар болуп келген. 2015-жылдан тарта жаңы шайлоо моделинин, тактап айтканда биометрикалык каттоо системасынын ишке кириши менен добуш сатуунун субъектиси жөнөкөй шайлоочу болуп калган. Бүгүнкү абалга алып келген бир нече факторлор жана айрым топтогу адамдар бар. Биринчиси, биз шайласак, шайлабасак деле бийлик менен алдын ала сүйлөшүп алган партиялар жана жүздөр келет деген пикир. Менин оюм боюнча бул жерде негизги маселе ошол шайлоочулар өзүнүн добушун сатпай койгон менен саткандагысынын айырмасын мындай ачык көрө албай калгандыгынын эсебинен болсо керек деп ойлойм да. Себеби эгерде барып добуш бере турган болсоң дагы, бербей турган болсоң дагы ошол бир белгилүү гана кандидаттар өтөт, анан мен добуш бергенимде бир нерсе чечилбейт деген бир мындай үмүттүн үзүлгөн формасында ошондой келип калдык окшойт дейм да. Депутаттардын эл менен тыгыз иш алып бара албаганы, убадаларын аткарбаганы, демек эл ишени менен ажыраганы добуш сатууга туртку болгон дагы бир фактор. Кийинкиси бул тааныш, достор, туугандар, жерлештер. Жана ошондой эле социалдык экономикалык фактор. Добуш сатуунун кеңири жайылган дагы бир жолу бар. Кээ бир райондордо жана айылдарда адамдар ачык соодалашууга барышат. Биз силерге добуш беребиз, силер бизге жолду оңдоп, суу же электр энергиясын алып келип бересиңер деген сыяктуу. Азыр болсо электрондук капчыкка акча которуу сыяктуу сатып алуунун жаңы механизмдери иштелип чыгууда. Мунун баары бири-бирин пайдалануу, мыйзам чыгаруу бийлиги күчтүү болсун, жакшы иштесин деген орток кызыкчылыктын жоктугунан ишенимдин ушунчалык төмөндөп кеткенинен кабар берет. Шайлоодо добуш сатып алуу практикасын жайылтууга кызыктар адамдар да бар. Алар эл менен талапкердин ортосунда иштеп, ири суммада акча тапкандар. Ошондой эле кандай гана болбосун депутат болом деген күмөндүү талапкерлер. Эмне үчүн добуш сатуу кооптуу? Депутаттык мандатты жеке кызыкчылыгына гана колдонгон, билимсиз, компетентсиз, коррупционер, мамлекеттин коопсуздугуна, казынасына олуттуу зыян алып келе турган адамдарды тандап алышыбыз мүмкүн. Добушуңузду сатып алган адам сиздин алдыңыздагы жоопкерчиликтен кутулган болот. Анткени добуш ишенимдин негизинде эмес, кадимки эле алып сатуунун негизинде берилип жатпайбы? Ошентип атайлабасак дагы биз майда анчалык маанилүү деп эсептеген аракеттер аркылуу өлкөбүзгө чоң зыян келтирип алышыбыз ыктымал. Добуш сатып алууну кантип токтотобуз? Бул учурда ар бирибиздин активдүүлүгүбүз абдан маанилүү. Мисалы, добушун саткан жана сатып алып жаткандарды көрсөңүз, дароо Ички иштер министрлигине, шайлоо комиссияларына билдириңиз. Мындай жол менен талапкерди жарыштан четтетүүгө, эки тараптын тең айыппул төлөп жазага тартылышына жол ачасыз. Унчукпай көз жумуп койсок, бул практика жайылып жана өнүгө берет. Жалпылап айтканда, биз бири-бирибизди тарбиялоо аркылуу таза шайлоо үчүн жапырт аракеттенүүнүн негизинде мамлекетке жардам беребиз. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын ачык айкын калыс ишинен көз каранды. Шайлоо комиссиялар өздөрү ошо таза шайлоо өткөзгөнгө аракет кылыш керек да. Биринчиден, анан шайлоо комиссиялар, мисалы биз 12 мүчө же 12 аймак шайлоо комиссиянын мүчөсү же участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсү өзүбүз шайлоо өткөзө албайбыз. Сөзсүз бизге жардам керек да. Бул мыйзамда каралган. Баса, жалпы шайлоочулардын 29%-ын жаштар түзөт. Алардын жарандык позициясы жана берген добушу үчүн жоопкерчиликти сезе билүүсү таза шайлоо өткөрүүдө абдан маанилүү ролду ойнойт.